Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Мен жасай алам рубрикасынын кезектеги каарманы Улан мырза көзү азиз инсандарга Куран окуу боюнча курс ачып, сабак берип жаткан учуру ондогон адамдардын илим алуусуна себеп болгон ушул агабыздын үйүнө конокко келдик. Анда эмесе алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, кандайсыз? Келиңиздер. Улан мырза, алгач өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип, кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл жерден кулунусуз, учурда эмне менен алектенесиз, канча жаштасыз? Мен Тунук Тилек коомдук фондунун жетекчиси болом. Улан Исаев. Ысык Көл областынан Түп районунун Гүрмөнт айылында туулуп өскөн. Ошо Ысык Көлдүн кулуну болом. 91-жылга чейин ошол Гүрмөнт айылында чоңоюп өстүм. Анан 91-жылы Бишкек шаарында кыргыз азиздерди окуткан спец интернатка келип окуп бүттүм. Өзүм дагы биринчи топтогу майыпмын көз боюнча. Анан бизге маалымат алып, маалымат алыш негизи эле өзү кыйын да. Бул фонддун ачылгандан баштап эле биз биринчи проектибиз эме болду. Кыргызстан боюнча ушу 7 дубанды кыдырып, көзү азиз музыканттарды чогултуп алып, бизде деген өтө күчтүү музыканттар бар да, көзү азиз өтө күчтүү музыканттар бар. Ошол музыканттар менен бир пикирге келип, келе концерт коелу, марафон концерт уюштуралы, Кыргызстанды кыдырып концерт коюп, ошол жактан түшкөн каражатты, мисалы үчүн Жалал Абадка барып концерт койсок, ошол жактын социальный защитасы менен сүйлөшүп, ошол жактан балдарды списогун алып, марафон концерт уюштуруп, анан ошол эле залдан баягы түшкөн акчаны ошол жерден ошо балдарга тапшырып кетип аттык да. Биякта өзүбүздүн көзү азиздер общество да, бул чоң уюм, коом болот. Бул кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому да. Бул кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунда 9000 канча калк менен коом да бул. Ошонун теңи көз азиздер, теңи дудуктар да. Анан көз азиздердин өзүнүн группалары бар, между собой группалар, WhatsApp группалар, Telegram группалар. Анан ошол Telegram группаларга, WhatsApp группаларга эле биз жарыя кылдык. Ушундай окуу жай ачылды. Келип окусаңар болот, абсолютно бекер деп жарыя кылдык. Анан ошону жарыя кылсак эле бул бат элекен, бизге чалышып, эметип атышты. Анан бул окуу жайга кабыл алганга эмне керек десеңер, ошо только паспорту менен келет, сан книжкасы менен келет. Анан жанагы өзүнүн инвалиддигин тастыктай турган документ менен келет. Азыркы тапта 10 адам мына ушул үйдө Куран окууну үйрөнүп жаткан учуру. Ар күнүн илим алууга арнаган инсандарга бардык шарттар ыңгайлаштырылган. Сабакты Казань шаарынан билим алып келген мугалим өтөт. Кудайым буйрса, мына уже алдыңкы студенттерибиз уже Куран китепке түшүп, уже Куран окуп калышты. Мына Куран Марат, могу китеп Муалим Сани өтөсүң? Муалим Сани деген китеп, бул деген алипе да, алипе. Арабча алипе. Мына ушу менен тамгаларды үйрөнүп алып туруп, Куран китеп кимде бар? Куран китеп. Марс келерди. Марс. Бир Куран китеп берсеңиз мага. Бир Куран. Мына. Бул болсо Куран. Уже Муалим Сани менен алипени үйрөнүп алып туруп, анан уже бул Куранды уже жаттаганга уже киришти, Кудайым буйруса. Бул мына Куран китеп. Мунун баарын карапайым элдер Казаньдан заказ беришти. Бул бир Куран китеп 6 томдон турат да, 6 томдон. Мисалы үчүн көзү көргөн инсандарга бир китеп болсо, биз көзү көрбөгөндөргө мондайдан 6 болот, бир Куран китеп. Ошо 6 томдон турат да. Эми ушуну мына аракет кылып, уже окуп, мына башы уже окуп, уже жаттаганга киришти, Кудайым буйруса. Мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан, каарманыбыз Улан Исаев көзү азиз жарандарды окутуу иши менен алектенип келет. Ар бир нерсени негизи мен майыпмын, мен муну кыла албайм. Бул негизи бул долбоорубуздун эмеси мындай болуп атат да. Бул поздно ослепший адамдар үйлөрүндө отуруп көбү депрессия болуп калат да. Көбү депрессия болуп, мен көзүм көрбөй калды, мен эчтеке кыла албайм эми депчи. Жок, андай эмес. Ар бир нерсеге умтулуп, мен кылам деп астыңа бир максат койсоң, бул сөзсүз түрдө ошолго жетет экенсиң да. Ошондуктан көп нерсени кылса болот экен. Бул негизи көз боюнча майыпмын деген, бул негизи майыптыкка эсептебейт экенмин да, менчи эсептебейт экенмин. Мен азыр ойлонуп көрсөмчү.
көзү көрбөгөндөр бул майып эмес экен да, чындыгындачы. Анткени деген көптөгөн балдарды көрдүк, жанагы слепо-глухонемой деген диагноздар бар да, мисалы үчүнчү. Укпайт дагы, көрбөйт дагы, сүйлөбөйт дагы. Мына эми ошону менен биз көзү көрбөгөндөрдү мындай сравнивать этип көрсөңөр, өзүңөр делечи, мен мисалы үчүн көзү көрбөгөн адам бүт баарын кылса болот экен. Болот. Мен дагы бир жолу айтам, болот. Ошондуктан мен баардык кийинки көзү көрбөй калгандарды дагы, башынан көрбөй турган инсандарды дагы ушундай мен кыла албайм, мен мынта албайм дегенден алыс болгула. Ар бир нерсеге мээнет кылып жетсе болот. Мен кылам деп только цель коюш керек. Ошого умтулуп, аракетин жумшасаң, Алла таалам сөзсүз түрдө жардамын, жеңилдигин берет. Үлгүнү көп жерден ушу майып инсандардан алса болот экен да. Анткени майып инсандар мындай тырышчаак, мен жетем, мен сөзсүз түрдө мен бирөөнө муктаж болуп калбайын деген бир сезим пайда болот да. Ошондон коркуу сезим пайда болот. Ошондуктан биз тырышып, ушуга мен жетем, мен сөзсүз түрдө жетем деп эле аракет кыла берсең, сөзсүз түрдө Кудайым жардам берет. Ошондуктан алчан аман инсандарга да айтат элем. Только вперед жасаш керек. Тил менен сүйлөй бергенде болбойт, только кыймылдаш керек, окат кылыш керек. Баардыгы жакшы болот. Алтысаны аман туруп жашоосуна нааразы болуп, өз жанын жарытып бага албаган кээ бир адамдар карманыңыздан өрнөк алса дейбиз. Айзат Үсөн кызы, Бактыбек Маматов, Таңкы 5.